Ассаламу алейкум. Көп учурда ушу оорунун себеби бул мышечный спазм болот да. Мисалы үчүн баш ооруп аткан адамдын могу височный, затылочный, лобный, шейный мышцалар шамалдап тырышкандан ошо башты кысып ооруйт, башка кеткен позвоночный артерияны кысат, затылочный нервти кысып баш ооруйт, ушуларга алып келет да. Мисалы үчүн ашказаным ооруйт деп ушул туштар или боорум ооруйт или өтүм ооруйт деп айтышат да. УЗИ менен, конечно, текшериш керек, шланга жутуш керек, анан эч кандай патология табылбаса көбүнчө причинасы оорунун бул могу могу жердеги омурткалардын жанындагы арка жакта ошол жерде булчуңдарга суук тийип ошол жака мыяка кеткен нервтер кысылып ошондон ооруйт. Көп почканы могу бел жагы уюп талып ушундай болсо бөйрөктөрүмө суук тийип калыптыр деп тоже баягы антибиотиктерди андай мындайларды алышат да. Анализ тапшырыш керек, кровь, моча. Если таза болсо, ал тоже көбүнчө ушул белдеги булчуң тарамыштарга суук тийип калган болот да. Вот. Биздин организм ушул бир 60% мышцалардан турат да, булчуңдардан турат да. Мындай нормальный бир 20-25 жаштагы адамдынча. Вот. Ошол мышечный масса кай жерде болсо ошол жерде оору берет да. Если кайсыл жерде шамалдап тырышып калган болсо ошол жерде оору берет. Мисалы үчүн көп адамдар баягы тизем ооруп атат деп, тизелерин баягындай хрящтары жукарып калыптыр, ушундай болуп калыптыр деп ошо тизесин өзүн лечение кылып жүрө беришет да. Ал дагы туура эмес. Бул причинасы көбүнчө башында бир 70-80 жашка чейин причинасы бул мышечный спазм болот. Мына балтырдын, могу сандын булчуңдары шамалдап калганга, ошол уртудо тизе кысылып калат да, анан өйкөп бири-бирине. Ошондой оору пайда кылат да. Если анализдериңер таза болсо, анда көбүнчө ошо причина бул мышечный спазм болот. Аны мышечный спазмды именно кайсыл жерде спазм болотсо ошол жерлерди локально массаж кылдырыш керек, иглотерапия алышыңар керек, физиолечение, парафин, электрофорез, ушундай леченияларды алыш керек. Плюс ошолорго кошумча катары уколдорду да алса, ошондо баягы оорулар кетет да. Ушундай проблемаңар болсо, анализдериңер таза чыгып аткан болсо, анда ушул невропатологко көрүнгүлө же биздин медцентрге келсеңер болот. Манас шаарында Авангард деген медцентрдин ичинде 3-чү этажында Невромед деген медцентр бар, атайын неврологический койкалар жайгашкан. 1-чи этажында кабинетке келип невропатологко көрүнөсүңөр. Анан көрүп туруп, показания болсо или амбулаторный или стационарный лечение жаткызып лечение кылабыз. Андан сырткары ушу башыңар, белиңер, муну колуңар көтөрө албай ооруп атса, белден ылдый бир бутуңарга тартылышып ооруп атса, буттарыңар баандай тарамыштар түйүлүп атса, келгиле лечение кылабыз.